Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunday deydi. La tedri la'allallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Sen bilbeysin, balkim Allah Teala andan keyin bir işlerdi, bir tağdırlardı, bir neselerde kılışın sen bilbeysin. Sen aldığında o kıyınçılıktan kiyinki Allah Teala'nın bereşendigin, merimdүүлүгүн, ырайымдуулугун билбейсин. Балким ошол кыйынчылыктан кийин сени канчалаган ийгиликтер күтүп турат дейт. Кээде инсанды кыйынчылыктар ороп калат. Акчасы жок. Ижарага турган бөлмөсүнөн чык деп жатат. Баласы ооруп калган, аялы ооруп калган, бир тууганы ооруп калган, машинасы бузулуп калган, карызы сурап жаткан, толгон токой кыйынчылыктын үстүнө кыйынчылыктын үстүнө кыйынчылык. Адамга ой келип кетет. Мындан кийин мага жакшылык келбейби? Менин жашоомдун бардыгы ушундай болуп калабы деп адамдын жүрөгү чыдабай кетет. Ошолдо ушул аятты эстеңиз. La tadri la'allalloha yuhdithu ba'da zalika amra. Sen bilbeysin, balkim Allah Teala ошондон кийин кандай бир беречендикти чыгарар, кандайдыр бир чечимди, кандайдыр бир ийгилик ошол кыйынчылыктан кийин күтүп турар. Ошондуктан акчаңыз жоктугуна, ден соолугуңуздун ооругандыгына, үй бүлөңүздө, бала чакаңызда, иштеген жериңизде кайсыл жерде кандай кыйынчылык болбосун, ушул аятты эстеңиз. Балким ошонун артынан жакшылык күтүп турат деп үмүт кылыңыз. Эң чоң ибадаттардын бири бул инсан сабыр кылып, ийгиликти күтүп, Алла Тааланын берешендигин, Алла Тааланын бере турган нерсесин үмүт кылып жашагандык эң чоң ибадаттардын бири. Сөзсүз түрдө ал чектен чыкпастан, тагдырга ыраазы болуп, Алла Тааланын парыздарын аткарып, бирок андан кийинки келе турган ийгиликти күтүп жашагандык эң чоң ибадаттардан. Алла Таалам барыбызды сабырдуулардан кылсын, ар дайым ийгиликке жетүүчүлөрдөн кылган болсун.